Сыймык Бейшекеев, Элмирбек кайра тирилди. Жаныбек Алыкуловдун уулу Манас экөөбүз Балканактай уулду болду. Уулунун атын эл сүйгөн Элмирбек атасындай болсун деп ырымдап Элмирбек койду. Манас экөө мага телефон чалып, сүйүнчү айтып, "Аке, атын Элмирбек деп койсом кандай дейсиз?" дейт. Алгач сүйүнчү уулду болдум дегенде эмнегедир атын Элмирбек койсо деген ой учкуну жылттай түштү эле. Ойлорубуз шайкеш келгенине абдан кубандым. Азиза Анарбаева, жеңе небере кут болсун, өмүрлүү, бактылуу, баталуу уул болуп өссүн. Кызыр жолоосунда болуп, Элмирбек атасындай калкка кадыры сиңген элдин уулу болсун. Омин деп Сыймык Бейшекеев жазган. Маалымат булагар Күмөнчекит KG. Ырчы Гүлзада Рыскулова чачын кырдырып салды. Белгилүү ырчы Гүлзада Рыскулова чачын кырдырып салды. Бул тууралуу ал жеке Instagram баракчасынан "Аман болсок чачым кайра эле чыгар. Буюрса баары жакшы болот" деп билдирди. Ырчынын ден соолугуна тынчсызданган көрөрмандарына "Менде баары жакшы" деп жооп узатты. Маалымат булагар Күмөнчекит KG. Мыкты жигиттер 10 аял алсын деген депутатка Назира Айтбекова жооп берди. Бир жакшы эркектен уругунан 30% эле балага өтүшү ыктымал. Кеп жатында, кеп энеде, эненин 70% гени өтөт балага. Бир жакшы эркек 10 начар аял алса, онунан 10 башка начар тукум чыгат. Бир жакшы аял 10ду төрөсө, мыкты тукум чыгат. Ошон үчүн өпкөңөрдү көптүрүп, өзүңөрдүн жана уругуңардын баасын көтөрбөй эле койгула. Илгертен мыкты ургачы бааланып келген. Аялдар, өзүңөрдү тарбиялагыла, өстүргүлө, мыкты болгула, дениңерди чындагыла, бааңар укмуш жогоруласын. Бир экс-депутат эже бир жакшы эркек 10 аял алсын деген экен. Ондо эмес бирөөнү эле тыңдап карасаңар 10 күчтүү тукум берет дейт Назира Айтбекова. Маалымат булагыз Күмөнчекит KG.